Күлүк жөнүндө айтыңызчы. Бул колумда күлүк айтылуу Кахраман деген айгырдын прямой баласы. Муну болсо Бишкектеги атактуу Керим байке деген саяпкер байкебиз бар. Ошонун колунан чыккан. Бул дагы ошол азыркы учурда 4 жаш болду. Жаңыдан минип, үйрөтүп, баскан үйрөтүп, ошо мында жаңыдан көндүрүп баштадык, Кудай буйрса. Мында буга үмүт өтө эле чоң. Машалла, жакшы. Бул дагы элдин оозуна илинип, жакшы аттардан Кыргызстандын намысын коргой турган аттарынан бири болот го деп чоң үмүттөбүз. Үмүттөн атасы. Аты кандай ошондо, кличкасы? Мунун кличкасы Люксор. Люксор, Люксор деп коюлганын себеби энеси Лабриова деген таза кандуу бий экен. Аны жакшы жүрүп жүргөн, байгелерди утуп жүргөн бий экен. Ошого энесине карата ошо Лабриова Люксор деп ошончун коюп коюптур да. Ошо Люксор бойдон эле атпайбы атын. Өзгөртпөй эле, ошол боюнча эле. Люксор бойдон эле. Жакшы, жакшы. 4 жаш болду жаңыдан минип үйрөтүп баштадык. Буюрса эндиги жылы күздө оюндарга чыгып жашап. Тааныштыра кетсем, бул кличкасы Фаворит. Фаворит деп койгонун себеби Кудай буйрса буга да үмүт аябай чоң. Кыргызстанда алдыңкы фаворит аттардан болсун деп мында Фаворит деп кличкасын Фаворит деп койгом. Бул болсо өзү түпкү тамыры Шалта деген айылдан чыккан. Айбек деген бала бар Шалтада. Ошонун колунан чыккан жылкы. Жашы болсо 4 жаш болду мунуку да. Жаңы асый сайды. Бул дагы ошол акырын азыр шашпай эмдиги жылкыга эгемендүүлүккө буйрса даярдап баштадым мында. Жакшы. Бул да өтө мүнөзү токтогул, серьезный да. Айткан жумушуңду кылып берет бар. Бою тигилерге салыштырмалуу чоң экен, Жаныбек байке. Бунун атасы, энеси жөнүндө айтсаңыз, энеси кандай? Атасы баарына белгилүү кахарман болгондон кийин. Мунун энеси высококровный бий, мунун энеси да. Чабылып жүргөн высококровный кандуу бий мунун энеси. Мунун энеси чоң болчу. Энеси тиги беркилер кичирээк болуп калганына караганда беркилердин энелери кичине басыраак, мунун энеси аябай чоң да. Ошон үчүн беркилерден айырмалуу чоң түшкөн да бул да. Жакшы. Ассаламу алейкум. Каркыра азыркы учурда абалы жакшы эле. Травмасы айыккан. Ошо акыркы оюнда анча травма болуп азыр лечениясы баары бүткөн. Буйрса эгемендүүлүккө даяр болуп калат Кудайдын ниет бар. Азыр жаңыдан алып чыгып, бастырып, минип даярдап баштадым мында. Азыр Норуска кечирээк болуп калды. Даяр болгону буйрса эгемендүүлүккө даяр болуп калат. Мында айта кетсем, бул да Керим байкеден келген. Каркыра деп айтылып калган себебин энеси Карча деген бе. Карча деген алда Керим байке күлүккө чаап жүрүшкөн. Карча Кахраман Каркыра деп ошонун кличкасы айтылып калган да. Так азыркы учурда абал жакшы, травмасы айыкты буйрса. Бул жашы канчада Каркыра учурда? Жашы 6 жашта болду. Жашы 6 жашта болду. 2 азый болуп калат, Бул аттан үмүтүңүз кандай болуп калат эми? Үмүтүңүз кандай? Буйрса эгемендүүлүк күнүндө чыкса оюнга, ага чейин. Эми муну мен балдар чалышкандан
Рассвет командасына эле бердим, Сары Өзөн Рассвет командасында тиги Нурболот уулу Эламанга Эламанга. ат жок болуп калып. Балдар чалышып ат керек болот. Намыс үчүн атты бериңиз дегенден ошо намыс үчүн атты бергем. Эми эгемендүүлүктө буйруса кимге буйруса ошого кетет го. Ошол чыгат, а? Буйруса так азыр пока сатайын дегенден ниет жок. Сатылбайт. Кимге буйруса ошол адамга чабылат да. Жакшы, рахмат чоң. Тууралуу айтсам, бул да атактуу кахрамандын айгырдын баласы, бул да прямой. Бул да убагында Бишкекте ошо жана айтып кеткендей Керим Байкеден чыккан, бул дагы. Керим Байке дайындап бүлүккө чыгып жүрүшкөн. Бүлүктө дагы өзүн жакшы көрсөткөн, результаттарды берип байгелерге илинип жүргөн ат. Şu Kerim Bayke'den alганбыз, Kerim Bayke'den келген. Жай менен миндик, жер таанчы эмес, жер таанттык. Баскан даже билчү эмес келгенде. Жай менен миндик, тоого миндик, ташка миндик дегендей. Азыр так салып кыштата улак чаптык, үйрөттүм. Азыр Кудай буйруса күндө жакшы оюндарды көрсөттү, жакшы ийгиликтерди жаратып берди. Сокулуктун намысын Коргоп берди. Учурда табына келип элдин суроосуна толуп турган учур, Азыр намаз. Кудай буйруса ат даяр. Ат табында. Буйруса бул атты жакынкы арада турнирлерде көрөсүзбү, Норус турниринде? Жакынкы арада Норус турниринде ал өтө чоң суроо болуп турат азыр бул ат үчүн. Чечилик, Учурда чечилик. Сыр бойдон калсын, бул чечилик экен негизи. Анан элдин баары эле айта берет, эмне үчүн намаз деп. Мунун аты да намаз деп жөн коюлган эмес. Муну илимдүү, билимдүү чоң дамбулалар койгон. Ошол атын намаз коюлду деп. Намаз араб тилинде алып келгенде байланышуу деген сөз экен. Ат менен адамдын байланышуусу. Ат менен адамдын байланышуу деген сөздүн маанисин берет экен. Чоң дамбулалар койгон, мунун атын намаз деп. Өзү назик жылкы, сулуу жылкы экен, өзү билесиң ошо. Атын намаз койгула деп намаз койдурткан да, ошо бойдон ат намаз деп кличкасы намаз бойдон калган да. Ат дениске тийгенде урбайсыз, сөкпөйсүз бул атты. Аяйсыз, аярлап мамиле кыласыз. Бул өзүм эмемдей эле көрөм, балдарымдай эле. Өтө назик, өтө жоош, өтө адамга жакын ат да. Эми бул аттын, бул намаздын энеси жөнүндө айтып берсеңиз. Бул намаздын энеси ушу Керим Байкеде турат азыр. Данный момент Керим Байкеде турат. Намаздын энесин чынына келгенде азыр. Жаныбек байке, ушул намаздын учурда балдары барбы? Балдары быйылкы же былтыркысы? Учурда балдары бар. Былтыркы полторашка тайлары бар. Тайлар, Былтыркы полторашка тайлары бар. Анан Кудай буйруса быйыл дагы түшөт мындан. Төлдөп берет биелер, жакшы кул. Аябай жакшы кандуу биелерге, өзүнө окшогон кандуу чистокровный таза кандуу биелерге кошулган. Кудай буйруса балдары да өзүнө окшош түшкөн балдары бар албетте. Буйруса, Кудай буйруса быйыл дагы балдары түшөт мына.